А сиздер уктуңуздарбы? Америкада мигранттар үчүн курулган абактын имараты соңуна чыгып, президент, идеянын автору десек да болот, Дональд Трамп имараттан кабар алганы барган. Журналисттер бул абакты камералар күч түзүмдөрүнөн сырткары кадимки аллигаторлор кайтарат экендигин чагылдырып көрсөттү. Тагыраагы абак дал аллигаторлор жүргөн саздын ортосунда жайгашкан. Дүйнөдө буга нааразы болгондор арбын, бирок алардын пикирин ким угат? Азыр бардык өлкөдө бийлик өз каалаганын кылып жаткан учур. Мейли, өз каалаганын кыла берсин, бирок мигранттар качантан бери эмне үчүн коркунучтуу кылмышкерлердей болуп, дал ушул аллигаторлор аркылуу кайтарылып калган. Бир аз мурдаракта эле мамлекеттер калкынын көп түрдүүлүгү менен мактанып, визасыз жол ачылган өлкөлөр менен сыймыктанып, туристтердин келген саны менен сыймыктанып, мактанып жатышчу болчу. Бирок 2025-жылдан тартып мигранттар кадимки кылмышкерлер сыяктуу уур токмокко алынып, кысымга алынып, айтор мамиле өзгөрдү. Мигрант кимдер? Жеке менин көз карашымда жаштар, күч, эмгек, акча жана өнүгүү. Мигрант кайсыл жерге барат? Алар өнүгүп жаткан аймакка барып, ошол жердин гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкон калк. Кайсы бир унутта калган, эскирген шаарга, өлкөгө мигранттардын агылып барганын уктуңуз беле? Ооба, бир кездерде Америка деле жөн гана арал болчу. Бирок дал ушундай агылып барган, терилип барган мигранттардын кайсы бир топторго, аймактарга бөлүнбөгөн достуктун өлкөсүн курабыз, толеранттуулуктун, эркиндиктин өлкөсүн курабыз деген идеясынан жаралган өлкө болчу. Ал эми азыркы абал көп жылдар бою курулган бийик мунараны сүрдүрүп салып, үстүнө алачыкты тигип отуруп алгандагыдай эле түшүнүк калтырууда. А сиздин оюңуз кандай? Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркына келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинеси бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсин да алып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефонун мен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чыгарадан чыгарып, полицияга тийгизбей жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер. Жүрөктү жылыткан жакшы жаңылык. Кыргызстандын экономикасы көтөрүлүп жаткандыгын жергиликтүү семейлер эле эмес, дүйнөлүк, чет өлкөлүк көз карандысыз уюмдар дагы белгилеп баштады. Алсак, эл аралык экономика боюнча рейтингтерди чыгарган Moody's агенттиги Кыргызстандын рейтингин позитивге көтөрдү. Буга 2020-жылдан берки Кыргызстандын экономикасынын өсүшү, туруктуулугу себеп болгон деп белгиленет. Ошондой эле сырткы карыздардын 64%дан 37-ге чейин түшкөндүгү негизги себеп катары көрсөтүлгөн. Мындай караганда баары жакшы. Өнүгүп жатабыз, өсүп жатабыз, бирок ушул учурду туура пайдаланбасак, бул кадимки экономикалык ямага алып барып түшүрчүдөй опурталдуу жагдай. Эмне үчүн? Себеби мамлекеттик органдар, расмий СМИ дагы Кыргызстандын экономикасынын өсүүсүнө негизги себеп болгон бул мигранттардан которулган каражат деп ачык жазууда. Алсак 2025-жылдын биринчи жарымында дал ушул 6 ай ичинде чет өлкөлөрдөгү мигранттардан 1,2 миллиард сом каражат которулган. Бул былтыркыга же мурдагы жылдарга салыштырмалуу 26%га көп. Чын элеби? Силер эмне жаңылык окубайсыңарбы? Чын-чынына келгенде, бир эле мисал Россияны ала турган болсок, акыркы мына ошол 25-жылдан баштап мигранттарга карата 30га жакын мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, легалдашуу күндөн күнгө татаалдашып барат. Андан сырткары ар бир кадамына штрафтар алынып, айтор жардам азыр мигранттарга керек. Ушундай оор кырдаалда мигранттар айлыгы көтөрүлүп, өлкөгө акча которуп жатабы же алар бар тапканынын бардыгын өлкөгө которуп, өздөрү кошулуп кетип жатабы деген суроону өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Буга чейин өлкө ичинде кандай көйгөйлөр болбосун, мигранттардын жардамы менен көп маселелер ыкчам чечилип келген. Өнөкөй айта турган болсок, жыртык тешиктердин бардыгы мигранттардан бөлүнгөн анча-мынча жардам акчалардан жабылып келген десек деле туура болот. Азыркы учурда мигранттардын өздөрүнө жардам керек. Кандай жардам? Биринчи кезекте маалыматтык, укуктук, анан албетте моралдык колдоого муктаж. Мекенине кайтып барса, элинен жылуу мамиле, ал эми мамлекеттен жаңы багыт.
Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим карта керек болсо, биздин жарандардан алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер колдоп жүрө бериңиздер.